Бул жерден участка алгандар акча берип айыл өкмөттөнчү. Кайта айыл өкмөткө акчаны кайтарып алгыла туугандар. Бул жерде участка берилбейт, бул жер үлүш бойдон калат. Кийинки ишти мындай Айыл өкмөт өткөрүп берип атты да. Өткөрүп бергенде жок, биз жыйнаган документтерди карап деле койгон жок. Себеп буякта маселелердин баардыгы чечилип калган экен да. Участкалар таркатып бүтүшкөн экен. Элден жашыруун болгон бул. Айылдык депутаттар, өкмөт башчылар, кимдер бул жерге аралашкан болсо, баардыгы жооп берсин. 5 айыл бар. Сентер, бул айылдын адамдары чогулуп түшкөн болсо, бул жерде эч нерсеңер калбайт. Айылында коррупциялык 14 гектар участок бул жакта. Bu yerde bizim ülüş yerimiz var la. Үлүш жериңер сатылып. Ülüş yeri satılıp, buna участка salıp belpere koydular. Satkan adamlar gelip cevap verip. Кимдер саткан ошондо? Ya, aylık hükümetler var, Rahman var, Maylanbek var satkanlar. Buna bizim ülüşler böyle otat. Bir adam 4-5 lira altır satılıyor otat. Өкмөткө бир нече жолу кайрылдык. Урматтуу Садыргоз Нуркожоевич. 300 bin, 400 bin satılıyor. Күздө деле сен тартып кеттиң энерден. Биз айттык. Сиз отургансыз бул жерде. Муногу өлүш биздики мына. Сеткалап койгон. Ушул жерди дагы ичинен неметип туруп берип Сиз коргоп отургансыз ошондо Мен ичинде. коргоп отурган, мен коргой эле кароо болуп кала берипмин. Ошо берип өттүр, биздин үлүшүбүздү кайтарсын. Болду. Үч өкмөт өзү жооп берсин үч өтөк. O çetekçi, çarva çetekçilerden büros suragan emez. Hükümet. Мыйзамсыз жер берип, ушу Арстан деген жер адиси. Ушулар менен уруштуруп атат да бизди бул өкмөттөгүлөрчү. Ушунча адам турабыз, мисалы биздики тосулган жер. Бирөө барып кол коюп берген эмес ага. Эми балбайга. Ошондо алдап коюшкан болобу? Алда коюшкан да бизде. Bu yerde bir 10 çaklı dikan çarvaların yeri var. Дегенде 1470 адам болуп атат. Деген кайсыл жер? Ылдый жагы деле жанда болуп эсептелип атат. Ал жакта мусор төгүлүп турган жанакы жер бар. Ошол жерде 2,5 гектар сатылган. 2,5 гектар жер сатылган. Ошо 8 апрель 2024. Бул Орто Сай участогунда туугандар өткөндө коррупциялык Базар Коргон району Орто Сай айылындагы коррупциялык 14 гектар участок бул жакта видео тарттым эле. Ошол участоктор азыр бөлүнүп элге сатылып кетиптир. Анан ошого наразы болгон элдер учурда чогулуп турат. Азыр буларга суроо берип бирден алабыз. Ассаламу алейкум. Biz bir yerde bizim ülüş yerimiz var la. 96 yılı, 96 yılı alıp ben Şamekke 3 hektar jetimi satacağım. Şu an kalkan giyin gelsek, şu halimiz birden gelip bölüp birden gelip bölüyordu bunlar. Çiğ paket patlıyor öyle şeyler. Şu an geliriz de get karşısak, gelme karşı çocuk gelip getiriyoruz şimdi. Satılıp, Үлүш жериңер сатылып. ülüş yeri satılıp, buna участка salıp belpere koydular. Satkan adamlar gelip cevap verip biz... Кимдер саткан ошондо? Ya, aylık hükümetler var, Rahman var, Maylanbek var satkanlar. Hem o tehlikeli ceresi var. Gelip tartıp ülüşümüzü acıratıp versin, biz ülüşümüzü özü kaytarsın. Силерге эмне деп айтты эле атам мурда? Башка жактан жер берем деп айтты беле. Ya o pastan, Noğallete'nin yer var eken. Анан Hani Türkçe açık vardı, jakşı yer vardı, sulsuz jakşı dediler, hakim bulunup getirdi. Mahallede kolları işte ben kalıyorduk biz. ал жерде жер берип. Az yerde Bolbay çok geldi. Osman Tüccarı Bolbay деген закон. Bolbay da Bölüşke haksız yok ekan keyin bilsek. Vermeydik Анан yani. keyin Bolbay Ошондо алдап коюшкан болобу? Aldı koyuşları bizde. aldanıp alıp aldı. Hem bir yerde bergen yerindeyim. En abinlisi buna bizim ülüşler böyle otat. Bir adam 4-5 lira altır satılıyor da. Ama mesela bu yüzde 5-6 adam yaşayan malları var. Yani çeken olanlar. Bu kanal bir otat böyle çümüyoruz çünkü. Bazı mal gün kesorun gelen gün üzerine çap gelet şap böyle koy kes otat. Ama olmayanlar mesela biz Turgan'a ver bizi çekelim. Ben mesela ne özümü bilmem ya. Kafam yaşarım. Abi bizi bazı balam güleş gerek. Çeki yok, başı yok. O şey ölüşte özü ya beş gerek ya o zaman o şey annem bu aşiret beş gerek de mesela akırat boyut etti. Mesela bir ağan adam 4 tane 5 al satıyor da. Cevazan bir 2 şekilde altı bir balasına kıl bir otatta. Şöyle olur da. Үч жерлер бар да бердечи. Дыйкан чарба ошо убагында ушул жактарга шалы эгип жүргөнбүз да. Ошону кимдер саткан болсо кайра өзүбүздүн үлүш жерлерди по местам кара коюп коюш керек. О, нары жактан, башал жактан бере берсин. Канча жылдан бери налогун төлөгөнбүз, суусун төлөгөнбүз, мына баардык эжелер ушул жерде
Канча гектар жер бар да? эмне экишиңер эле? Шал эгетилет бул жерде. Шал эгип, ооба, жыл сайын шал эгип эле ошентип жүрөбүз. Ошондон калган экен да? Тартып көргүзбөй. Бул жерлер мына шалын месталар бар. Мына жактарга бүт биз шал эгетелек. Азыр бир 3-4 жолу чогуш болду. Бул жер үлүш жерлер, бул жерлер берилбеш керек десе деле эч ким түшүнбөйт экен, билбейм, ошо өкмөттөн кимдер кайрылдыңарбы? администрацияга кайрылгандар амалдарында мен бул жерде эмес. Ким кайрылды ошол өкмөткө? Өкмөткө эмне кайрылды? Өкмөткө бир нече жолу кайрылдык. Майрамбек учурунда кайрылдык. Мо Эркин деген аз жаңы келген өкмөткө кайрылдык. Канча жолу кайрылдык, эч сөзү укпай койду. Бул жер мыйзамсыз берилген, мыйзамсыз трансформациядан чыккан, мыйзамсыз токтом берген, мыйзамсыз элдерге бөлүп берип атат да. Биз айтып турсак, мойну жоонбу билбейм бул адамдардынчы. Эч мындай укпаган болуп бизле колуңардан арсан айтсак колуңардан келгенин кылып алып атат. Мен билемин, кандай кылып бөлсөм ошондо бөлөм да. Аны арсан кой. Кече күнү администрацияга бардык. Арыз жазып кайрылып бардык. О жерден чечишип кол алганбыз. Ошо кол алса деле ушу кечиндеси келип, ушунча элдер турат күбө. Кечиндеси эрте келип жер бөлүп 3-4 адам берип эле урурлук жол менен эле кетип атат ушинтип. Биздин бу жерге жер берилгенде биз кичинекейден мен билем жерди эшек ара менен таштар ташыганбыз бу жерде. Бул биздин үлү жер бу жер. Бу жерди жер кылганбыз. Биз эч жака жылбайбыз. Ушу жерибиз бизге кайтарылсын, мыйзамсыз берилген. Плюс ошол өкмөттөргө чара көрүлсүн. Олар иштеген акысы жок да мындай жердичи. Элдин үлүшүн алып эле трансформациядан чыгарды эле бизди чекеге айдап коюштун кереги жок. Ондай болбойт да. Мыйзам баарыбызга бирдей. Мына мо жерде мына сеткалап бадам ээп койгон жерди бадамны сууруп сеткасын бузуп ушинтип элдерге үлүш кылып берип атат. Бул мыйзамсыз. Чек кылып берип атат. Бул мыйзамсыз. Бу жерде мен эмне демейм, жамаат. Бу жерден биздин жерибиз керек. Биз өзү иштетебиз. Бизге эч кандай башка жер кереги жок. Бу жер биздин үлүш жер. Бу жерден биз атабыз, апабыз менет кылган жер. Мен өзүм кичинекейинде менет кылган жер бу жер. Эшек ара менен таштар ташыганбыз бул жерде. Туурабы бул жерде мындай баардыгы. Бу жер биздин үлүш жер. Мен эмне демем, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, сизге кайрылабыз эле. Мына азыр ишиңер жакшы, ошо ишке карабастан бул жерде коррупциялык схема өтө өнүгүп кетет кайта. Камалып чыкса деле бул ушу жерди сатып өкмөттөгүлөр ушу акча кылып атат. Мына могу жерде 200 миңден 300 миңден сатып элдерден акча алып. Мына азыр бу жерде 1-2 далил бар, айтып берет азыр адамдарчы. Мен эмне деп суранам ушу, силерге ден соолук ушу жерибизди мыйзамдуу кылып, мыйзамдуу жерибизди кайта кайтарып бергенге суранам. Үлүш жери кайрылсын кайта. Ошону айтарым. Бул жерде участкалар канча сомдон сатылды? Бу жерде участкалар ушу 200 миңден үстүнөн баштап сатылыптыр. Учурда канча сом азыр? Азыр 300 миң, 250 миң, ушу ар кандай деп атат. Азыр канча азыр участкалар бул жерде балар? 300 миң, 400 миң сатып атат азыр. 500-600 миң деп уктум эле. Андан бар. Ошондой болсо. Колмо кетип атат. Алып эле 2-3тен алып туруп эле сатып башка неме кылып кетип атат. Мурдагы алган адам алгандай. Мен азыр нарага сатып алып. Чаппай калып атабыз. Кимдерди алып, кимдер неме кылган. Участка алгансыңар негизи силер? Алган жок. Алган жокпуз биз участка. Мен ошол жылдары жер адиселим районда. Кайсы жылдары? 92ден 2012-ге келдим. Жер адис болуп келгем. Ошондо реформа өткөндө бул жер аркалык майла, Сентер, Достук, Моңол Коргон, Көкчөгөз, ошо досту айттым. Бардыгына бир соттан, ар бир данга бир соттан жер берилген. Комиссияны келип туруп, колхоз комиссия чыгарган. Ошо комиссиялар келип таткан, мен тартып берген. Бардыгына бир соттан болсо, мисалы үчүн биринчи участканы Моңол алган. Анан Көкчөгөз дыйкан теріп алган. Анан Достук болуп дагы Көкчөгөз алган. Бул жерде 20 канча гектар болуш керек. Ошо 24 гектар ушул. Жалпы 24 гектар бе? 24тен дагы көп болсо керек. Азыр менде 14 гектар бар дейт. Калган сатып кеткен да. Трансформация булардан сурабайм. Мен дагы билбейм азыр. Качан чыккан, кандай чыккан. Кече жакында
bir yıldan, bir yarım yıldan beri uça topolama oluyor. Bular geçen Өткөн чогулушта жана жер адиси бул жерге токтомучу элек, эч кимге сатыла элек деп айтканда, бир сөзүндө кайра чыккан дейт. Ошентип экинчи сүйлөдү. Toplam neme Районда жер устар, анан микрорайонго азыр жер тартыш болуп атат. Эмне болуп атат экен көбө бул жерде? Азыр бул жерде Азыр участка бир тапты. Участкага жерди растап атабыз. Жер даярдатасыңар. Салам, кандай? Силер ким болуп иштейсиңер? Биз Новалдын тургуну бар. Тургуну. Кимдерге участка берилип атыр? Мына Кеңешке берилет да. Ким берип атат аны? Кеңеш айыл өкмөтү. Майрамбек экеби? Мыйзам негизинде? Кандай бул жерде эмне болгон? бул жерде үлүштөр болгон да турабы. Сен комментарий берсең азыр жазып атасың. Кайракы үлүштөр болгон. Бир канча кайсылар келип бул дыйдан үлүшүн алды. Анан муну биз эми чек берүүгө жолдорун баштап атабыз. Чек берген. Чек чыкканда? чек немеси чыгарга Жер немеси чыкканбы уже? Үлүшкөдө. Трансформация болгонбу? Трансформация чыкканбы? Токтомдан чыккан, а? Канча гектар жер? 14-70. 14-70. Айыл өкмөт берип атат мына. Майрамбек, а? Эртең майрам келебиз да. Аркы машина эмне ал жака? Машина жөө өтпөсүн, мындай иши бар экен да. Монда жол барбы? Же участка көргөнө кетиши алар? Нол жак, оң жак полностью берилди да? Гемплан болуп жасалган да. План жасалган. Эми мындайда ошондо эме берип койсоңуз, элде бир бөлөңү салгыч, монда болду. Азыр ошо көкчө көздөн именно ошо үлүш бар адам келди, берди, тартып кетти. Суда иштеген. Жана бир сотиктен деген жер каякта ал? Ошо жерде. Ушул жерлерде бир сотиктен. Ушул жер берилип атабы азыр? Бир сотиктен жер. Деген ояктан бердик жерин чалла. Башка жактанбы? Ким деген киши келди? Кимге бер? 5 райыс келди. Чөйдөмү? Магомат Усман ака деген бетси келет abi. Сен көрдүңбү? Жок. Кеттим азыр. Бул жака микрорайон салсак жакшы эмес беле? Кимдер алган бул жерди участокто? Эми берилет ко. Эми берилет? Жерди эми растап атабыз, жолдорун чыгарып атабыз. Анан участка чыгайлык, а? Трансформациядан трансформациядан правительстводон келди. Элге эч ким эме болбой элек. Эч кимге көрсөтүлбөйт. Жок, бул жерде мондай сөз эле болуп атат, мен түшүнүп турам. Ал группада ошо жерге бериптир деген. Андай нерсе жок, а? Эми адамдар азыр туган ушундай. Жана токтому бар, 6 сотиктен жерлер бар деп уктук да. Бериле эле экен да? Бир сотикта. Жолун зорго чыгарып келди. Жолун чыгарып. Жок, хорошо. Берилип кетсе ким жооп берет алар? Эртеги айыл өкмөттө жер комиссия бар. Ошол жерде каралат. Көчүрсүз деген жер комиссияга барсаңыз бирөөгө төңкөйт, анга жөнөтөт, буга жөнөтөт, ошондо ачууга бустурат. Азыр бизге микрорайонго жер керек болуп атат да. 14 гектарда жер бар экен да. Мына аэропорт канча гектарчы? Населенный пунктка аэропорт болбойт, микрорайон кылса болот. План кандай болот бул жака? бул частный собственность экен го. Аэропортпу? Аэропортто. Кимде? Сельхозхимияны бирөө өткүзүп алган деп атат, бирок документтерин көрбөй коюп ошондой деп атат. Мынча жерде бирөө болбойт да частный собственность. Канча бул жерде 15 гектарбы, 20бы? 21, э? Бизде мына Орто Сайда 21ге 14 гектар жер бар экен. Бул жерде микрорайон курсак болот. Азыр мисалга жеке үйлөргө берилип кетсе, көп кабаттуу үйлөргө жер калбай калат да. Өткөн чогулушта жана жер адиси бул жерге токтомучу элек, эч кимге сатыла элек деп айтканда, бир сөзүндө кайра чыккан дейт. Ошентип экинчи сүйлөдү. Toplum neme transformasyona çıkarıp gelmiştir 14 gektirdi. Kaçan 14 gektir geçim satı. 19 yılı. Bunu bu dikantarlarda yer daha bilgen emez. Ülke hükümet bilgen. Cinler çıkargan, gemin negizinde çıkargan anı bilmeyiz. Oşançı bularını ülçünün taktar versin. Kanday evet, kanday. Men oşan siz belgen siz gelip açıp verin degenden emin olursam. Kalkoz boyunca Engiz kalkozunda her bir canğa bir sottan taşsak verilgen. 10 sottan soğat yer verilgen. Oşol Moğol'da soğatın meselinde gider. Soğat katarı Novak çökeydi. Oşol bile ayırması. Var mı söyle turan? Ayıllardan. Geliriz. Kандай жакшы. Ошо күздө деле сен тартып кеттиң nerede? Biz aytып. Siz oturgansınız burada. Munogu ölüş bizdiki mına. Setkалап койгон.
койгон. Ушул жерди дагы ичинен неметип туруп берип Siz korgop oturgansız ошондо Мен içinde. коргоп отурган, мен коргой эле кароо болуп кала берипмин. Ошо берип өттүр, биздин үлүшүбүздү кайтарсын. Болду. Үч өкмөт өзү жооп берсин үчөө тең. Ушул биздин талабыбыз ушу. Туугандар, ошол талап. коргоп отурган видеосун ортосуна кыстырып коем. Ошону кошуп кой балам. Эже, берип коюңузчу комментарий. Кандай болуп атат, эмне болуп атат бул жакта? Ошо участка берилип атат экен дегенден биз келип отурабыз. Биздин үлүшүбүз бар ушул жерде. Нол жерде? Ушу биздики. Баягы Берилип кетпесин деп. бир немебиздин, ооба. Берилип кетпези. Биз билбей эле калабыз, элдер ононтип эле шагал төгүп эле участкаларды алып атат. Биз ушу көкчөгөздүкпүз. Көкчөгөздүн өзү үлүшү бар ушул жердечи. Бардыгынын эле. Анан өзүбүздүн үлүшүбүздү коруптап отурабыз. Ошондой кылып эмне кылып атат деп айтпастан. Көргөнү келдиңер, монтоп казып коюштур да. Жерибизде өзүнчөлөр. Жүрчү, аны казганды көрүп келели. Турады, жол чыгарып туруптур. Монтоп азыр бөлүп коюптур. Мына жол экен да. Көрөлүчү жол. Ошону кошуп кой балам. Ден соолук берсин силерге ишке. Бар да. Жазсыздарбы? Мен да кайрылгандын себеби ушу үлүшүбүздү кайтарып беришин суранам да. Ушу коргонмогон үлүшүнү. Эми ошо колхоз боюнча иштетип келгенбиз бу жерде. Таш тергенбиз биз дагы. Маке эгемиз, эккенбиз, семчик эккен жерлерибиз алып отурат. Ушуну сураныч алып бериңиз. Бул жерде шагалдарды ким төккөн ошондо? Уже алышкан ушулар сатып алышкандар. Бар дагы сүйлөй тургандар. Бизге айтпайлы ошо мына көрүп атасыңар, төктүрүп койгон. Значит, ушу сатылган үчүн неме кылып атат ошону. Өзүбүз жүрөбүз менен. Өзүбүзгө бербей атат, например. Бизде деле бала чакалар бар. Бир балам таарынып немеден келбей койду, Россиядан. Мен тамды мен алышым керек эле, акаларыма берип койдум. Эми эки келин батпайт экен азыр бир үйдө. Ең қызығы азыр ким алғанын білмейді да. Мен алып, бияға сатқан, бияға алып, аяға сатқан. Осындай болып отыр. Ақшасы бар саған алып отыр. Мен саған бір-бірге сатып отыр да. Урматтуу туугандар, жердеги үлүш жери 96-жылы бөлүнгөн. Бир сотиктен. Андан мурда бизге мынерден бөлүнгөн деген жерде биз шалы эккенбиз, будай эккенбиз. Трансформациядан чыкты да эле мынандай мизамсыз жок эле жерди трансформациядан чыгарып беришти. Бул жетекчи, чарба жетекчилерден бирөөсү сураган эмес, өкмөт. Кайсынысы, кимиси кандай кылып чыгарганын эч ким билбейт, караңгы. Үлүшүңөр шерде деп биз үлүшүбүз шерде деп эле жүрө бериппиз. Кийин эле келсек, монтип шагал төгүлүп, участка кылып, бөлүп бардыгыны түндөсү келип бөлүп кетет экен, эртелен келип бөлүп кетет экен. Кимисине бөлүп бергени өзүбүздөн билбейбиз. Келсек эле шагал төгүлүп турган, башка өкмөткө ham чыктык, эмеге ham бардык, акимчиликке ham бардык. Анысы анга төңкөт, бунусу бунга төңкөт. Мына эркини кечегенде чыксак, мен билбейм, мына жерде көргөн эмесмин, мен билген эмесмин. Ал Каркыстан дегени жер адиси келип алып туруп эле, мен буйрукту негизинде кылып атам, паланча кылып атам деп эле келип алып туруп эле бөлүп берип кетип атат. Жергиликтүү депутаттардын катышы бар жокпу? Алар бар, неме ичинде. Алар деле билсе деле ийиндесен бири-бирине төңкөп коюп Мыйзамсыз жер берип, ушу Арстан деген жер адиси бүт жокту баяктанат. Биз совет айылыбыз биринчиденчи. Жаман жакшылыкка бирге жүргөн адамбыз да эл. Мисалы кыз актар боло, сет казы боло, биринчи ошолар менен уруштуруп атат да бизди бул өкмөттөгүлөрчү. Эми барсаң ошо тааныш адамдар эле берип атат. Силерге сатып биз сатып алдык. Бул бир биздин үлүш. Эми биздин мындайча караганда өкмөт тууганда уруштуруп атат да мисалы. Туурабы? Ооба, урматтуу президент, ушул өкмөттөрдү карап коюшубуз керек. Үлүш жерлерибиз кайра биз кайсын ар бир 5 айыл бар. 5 айылдан ар бир жанга бир сотиктен берилгенде деле ошол жерлерибиз калсын, калган жагын бере берсин. Просто бизде адамдарды уруштуруп чаштырышпасын. Şu жер адистерди деле бир текшерип койсоңор жакшы болот. Кайра кимге сатса, ошо акчасыны кимден болсо алып ала берсин. Биздин үлүшүбүздү как положение кайтарып ордуна коюп. Эме мындай ошону Бул жерде 3 айлык убакыт берген, 3 айлык өкмөт. 3 айлык өкмөт сатса, ошо акчасын кайтарып биздин жерди ордуна коюп койсун. Мыйзамдуу кылып биздин жерибизди коюп койсун, мыйзам. Булардын кылган иштери мыйзамсыз. Булардын
çıkargan toktama mыйзамсыз. Буларды плюс, буларды iş avalın karap bersin bizge. Bizge mындай айыл өкмөт иштегенди татыктуу эмес. Буну карап берсин. Ушу Майрамбекти, ушу азыркы келген Эркинди, ушу ал рахмат. Rahman işte hakkında bir şey iki yolu çoğuluşka geldik. Şu şey Rahman Murukku Hükmet. Oşanda iki yolu çoğuluşka geldik. Güzel soğuk. Na keçe giden güzde geldin gördün. Oşa soğuk günde gelip kara oturan ben karayımın. Bol boyuyla tartutat bular. Hükmetler. Oşa 3 hükmet cevap versin. Oşa Ceradis bölgöndör bardığı cevap versin. Biz kuyup kışıp atağız biz tabi. Арызыңар барбы жокпу азыр жазган? Yazgan arz var. Арыз барбы? Var, arz var. Biz cevap veriyoruz. Kayık edese barıyoruz, yer için jürüyoruz şu. Bardığız, tuğan uruguz menen. Бул жерлерге шал эгип, кайсы өкмөттүк болсо, налогдорун төлөп келгенбиз да. Налогдорун төлөп Канча жылдык эмгек жерди бир алып коюп атат. Анан кийин эле келип туруп базы кургон шаар болду деп туруп трансформация болуп кетти деп атат да. Бул жерде алиги махинация болуп кетти да. Просто ошо үлүшчү эле кала берсин, ал башка жак трансформация кыла берсин да. Азыр деле төлөп атабыз. Арыз элек турганда бул жака. Азыр неме деп атат, мисалы барсаң, айтат биз закондун негизинде дейт, трансформациядан өзүңөр кол коюп бергенсиңер, жериңерге отказ кылып дейт. Но ушунча адам турабыз, мисалы биздики тосулган жер. Бирөө барып кол коюп берген эмес ага. Биз отказ кылабыз деп, биз наоборот бу жерди бак кылабыз деп аракет кылып, ушулар тосуп эгип баштаган болчу. Туугандар угуп атасыңарбы? Отказ кылдык деп кол коюп бергендер барбы бул жерде, жокпу? Отказ kılgan emesmiz. Эч ким отказ кылган эмес, э? Жазышка ин кем жазалы келгени. Жана бир сотиктен деген жер каякта ал? Ушул жерлерде бир сотиктен Ушул жер берилип атат азыр. Бир сотиктен жер. деген аяктан бердик жерин чаллап. Башка жактанбы? Kolot жазган. Kolot жазып ошо o жакта жер белгилетип кол койдурган. Болот деген ким ал? Бир жайлы өкмөт. Ал ошо эме кагаз жазгандан кийин кол коюп коюппуз ал билбесебиз. Анан Турсунбай деген бар. Kolot келип туруп, бардык чарбалар бардыгы келип неме чогулуш кылды. Бул жер трансформациядан чыкты, силерге башка жерден немеден госпондун жеринен берилет. Госпондун жеринен эч кандай үлүш жер кылып бере албайсың дедик биз. Алеге просто адамдар ел ушундай болуп туруп чогулду. Bu жердин маселесин чечебиз деп туруп бизге кол койдурду. Анан кийин баргандан кийин биз буяка баргандан кийин bu Polat актисini көрсөт бизге десек көрсөтпөй койду. Болот, базар кылып. Жок, көрсөткөнгө болот да. Ал көрсө шапкасыны башкача кылып туруп, булар сагыласын немени бизге үлүш жерибиз макулбуз. Биз бердик деп жазып койду үлүшүнө. Кол койдуруп туруп. Али шапкасы жок, бизге кийин жазам дегенде, ал көрсө о биякта экен сөзүм мазинчи. Алдап койду. Алдап коюп, манигиндей кылып. Ошо менен анан кийин анысы келип бөлүп атат, бунусу келип бөлүп атат, алиги жетет. Кайсыл жылдан баштап сатыла баштады? Былтырдан баштап сатыла баштады. Мындайда бул жерди сатканды неме болгон, бул жерди плюс катары. Кудай кааласа ден соолуктарын берсин, баардык дыйканчылардын мурдагы башчылары бир гана болот экени кетти. Башкасы. Моголдуку да, Көкчөбүдүкү дагы, Сентидики дагы, Достуктуку да баардыгы тиги. Отурушат. Азыр Ламин бөлөм баардык тапсырма болот. Акметтер бар. Булардын үлүштөрү рай администрациядан акимчиликтен буйрук чыккан. Кудай берди деген ата келди эле. Ошо буйрукка karar bergen, bardığına, kalkaz boyunca. Ошол. Ödünün şu, men yemeğe. Ошol, elim kandan çıkardı buldu, men arlaşkan emesin. Ошol. Бул жерде канча адам бар жалпы? Жалпыдан, Moğol Kökçögöz var, Moğol ayılı var, Dostluk ayılı var, Arkalık meri var, neme var. Жалпы адам саны канча? 25 hektar bölüngende bul dedin.
Qancha? 2,5 ming odam bo'ladi. 2,5 ming odam ulushi bor ekan-da. Ular hozirgi kunga deyim sug'orma qatori aldarlar buldagida sug'orma qatori nalogini to'lab yurdi. Men 4 ulum var. Uchastak olganmi? Uchastak alğanı bir öyle. Bir öyle. Ha, uyda daha bir kızım var. Anındağı hiç uchastak yok balam. Hökumetke qayryldingizmi? Hükümetke 100 mertten kayrıldım bizde uqqan yok. 100 mertten. Toktavulga girgizip söyleyen bize. Tibe gele bizlerge. Eldin üstüne tibe gele. Eli çakır, çoğuluş kıl. Ne diyeyim? Bir itofetine ettiren belgeleceğiz dedi. Ama bölümleri 200 adamı 40 bölüm biz çok da bize açız veriyorlar da. 200 adamga bölüp beripsiz. 240 adamı bölüp çıkandı. Ne bileyim de tam mı tam giyelim. Bilmem bölüp koydu. Burada hökumetçi ne deydi? Al yoksa kaçık etti, başı görünmedi. Al akmağa götürüp gitti. Abim Moğol'dan geldi de canım. Bu bilmeyince, bilmesen sen kim biliyor taştan ha? Gel böylece kim? Tündes gelip böyle, ertemen de gelip, tündes gelip böyle otur. Kecha jaqında da böyle otabı? Ertemen de gel, keçe ertemen gel böyle gitti. Bu aylı hökumet bolgandan keyin de Harca düşkün, harca götürüp işte gel. Necha balanız var? 4 oğlum var benim. Uchastak aldыңызбы? Alganım yok. Qayryldыңызбы hökumetke? O hükümetke caza vereceğiz ağamız. Qaysi yıl жазып? 15-12'den beri yazıp gidiyorum. Yok az gece kağıdan yok, dokümentten yok. Mevcut dikkat arar reisiminde. Benimle birlikte 37 yerime annem carimim, carim veriyor başkan. Bir sırat Allah'a. Biri Rahman'dan karıldık. Tibe'yle de iyici olgan bayramda gittim. Öyle gelen sürece turat tigeri yoktu. Ayağımı oturdu. Bunu can diye geçerkindi. Arttan da ahbarı verir. Bize 20 yıl aşık iken çalırı cerverimiz vardı. Şöyle alıp onu departamentten. Kaksa baylara verip koydular. Ağzımda bizde bir aylık olsa ya başka bir balışak bağışan gibi kaldı. Kaç hektar жерде? Misal bir getireceğizde 30 yıl arabadan gelgende. Ошол жерди алып берип O şeyi al koy. Кимге бериптир аны? Kim veremez departament kontrol geçeceği ana şey böl verip. Al baylarkı bölümüne ve başkan bu o şöyle kal vergende. Al bit kan bakaldarkın böl verip yer al koy. Demaz bir desen Ал кайсы жерде? o ne çekinde bunu. Mahalle ne çekinde. Katı kol bağlarda karıcan ağzı 5-6 getiren yer var. Bir 5 varda 5 sötçenen berbe koydu aldık. Ne büyük otağız ağaçı, aşağı dikanlıga, departamentke bergendeçi. Bizim bolganı 10 sotuk ülüşüz vardı. Ben özüm alayım, benim 10 sotuk ülüşüm var. Hazır 5 balam var, 7 canımız. Ama özüm öyle kırışır, 10 sotuk ülüş menen 7 balam ben bağlanmam mı? Bağlanmayım da turaq, kalağında şu arenda yerlerde işlet atkanbız da biz. Allah bu жерге departament götü alıp koydu yerlerdi misal için, göğünlükünü de. Mağa şançıl bala vardı. Törellik ballar var, adı töreli olar üylenip birden ikiden balalı olup kaldı. 10 saat gülüşmeden eş çakı barbayasın da jet adam turalı. Ошондо карап берип койгула. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Канчыбек Кыдышаевич, силерден сурап кетебиз эле. Ушул жерибизди мыйзамдаштыруу кайта өзүбүзгө келтирип бериңиз. Бул болуп аткан айыл өкмөттүн мыйзамсыз берилип аткан токтому жана мыйзамсыз чыгарылган трансформация ушуларды чара көрүп бериңиз. Сизден сурап кетербиз. Кыскача бул жердин тарыхын айтып берсеңиз. Бұл жердің тарихы мынандай. 1996 жылы Бабаш Ата колхозу реформаға кеткенде диқан чарвалардың, фермерлік чарвалардың, кооперативтердің бір сотықтен суарма өліш жерін ушул жерден көрсөтүлгөн. Биздин маалыматыбыз боюнча 14 гектар 70 сотық жер болгон бул жер. Суарма катары эсептелгенде. Биз дагы ушул жерден жерибизди алганбыз. Бирок кийин суу келбей калганына байланыштуу туруп калды бул жерде. Мына 27-28 жылдан бери жер салык соосун төлөп келген. Элдер кирешесин алган эмес, агротнек албаган. Эми бул жерде бизден сурабастан туруп мурдагы айыл өкмөт шалуулар башында эгилген, 1-2 жыл 3 жыл эгилген. Кийин суу болбой калды. Ошого байланыштуу туруп калган. Бизден сурабай, ушул жерде бир 8 чарбадан ашыраак чарба болгон. Ошолордун жетекчилери менен, ошолордун мүчөлөрү менен сүйлөшпөстөн туруп, мурдагы айыл өкмөт бул жерде трансформация жасап, Рахман Өмүрзаков деген жигит болгон, азыр бар. Өзү депутат, Кеңеш айыл өкмөтүнүн депутаты, ошол жигит трансформацияны жасап жиберген. Чогулуш өткөргөн эмес, бул жердин ээлери менен сүйлөшкөн эмес.
Эми бүгүнкү күндө келип алып бул участкаларды азыркы айыл өкмөттөр таркатып атышат да. Жеке немеге үй салганга сатып атышат. Кайсы айыл өкмөт? Кеңеш айыл өкмөт. Берип атышат да, мындайча айткандачы. Бул берилип аткан жерлерден кимдер алып аткан такыр билишке болбойт да. Бизде жер ала турган ушундай жетим балдары бар. Мындай жер алууга участка алганга укук барлар каралбай калды алар. Биздин оюбуз боюнча бизге үлүшүбүздүн ордуна үлүш бериш керек болчу. Жер мыйзамына ылайык, жер кодексине ылайык ордун алмаштырып бериш керек болду. Мына акыркы 4 жыл, 5 жылдан бери жүгүрүп жүрөбүз. Бизге ал жерди көрсөтүп берген жок. Ошон үчүн биз ойлойбуз, мына жер, турган жер бардык мурдакы дыйкан чарбаларга кайтарылып берилиш керек. Биз ушундай деп эсептейбиз. Канча жалпы канча гектар жер бар? Бул ошол эски китеп экен да? Бул 1996 жылы колхоз реформа кеткенде биз бак айыл чарба кооперативин уюштурганбыз. Ошондогу тизме, бул тизме күчүндө 96 жылы берилген жердин аянты 14 гектар 70 соток. 8 чарба болгон, мен билгениме караганда, ошолордун 1 сотиктен сугарма үлүш жери болду. Ушул жер кайтарылыш керек элге. Ошо чарбаларга кайтарылса, чарбадагы жетекчилер өздөрүнүн мүчөлөрүнө бөлүп бериш керек. Канча адам бар депсиз? 1 сотиктен болуп эсептелгенде 1470 адам болуп атат да. Муну дагы такташ керек да мунчу. Бере албайбыз дейт. Биз немеден трансформациядан чыккан деди биз. Жанагы инвалид группадагыларга беребиз деди. Участка маселесин Участканы. мурдагы ушу жердин ээлерине эчтеке бербейм. Бере албайбыз деди. Мына кечеде бардык. Понедельник. Өткөн понедельникке бардык. Дагы деле ошо сөз бул жаңы өкмөт мен эч нерсени билбейм деди. Жаңы өкмөт. Бири-бирине шылтап отурупчу, булар ушунда биринин изин жашырып кетип атат да. Биз эми бул жердин тарыхын билген үчүн мына ушул селосийма организациясында мен 12 жыл иштегем да, агроном болуп иштегем. Бул жерлердин тарыхын биз жакшы билебиз. Мына ал киши 60 жылдан бери талада. Мына Моминов Номон экен. Аксакалыбыз ушул, ажы киши. Ушул кишинин алда алып барып, мана Арстан деген жигит жер адиси Кеңеш айыл өкмөтүндө өткөндө көрсөткөн Могол коргонунун бир жеринен. Аны башка жерге, башка бирөөлөргө бербирди. Алмаштырабыз башка жерге деди. Анысын Жана 1 сотиктен деген жер кайякта ал? Ушул жерлерде 1 сотиктен. Ушул жер берилип атабы азыр? 1 сотиктен жер. Деген ояктан бердик жерин чаллап. Башка жактанбы? ким деген киши дагы жок, мунусу да жок. Кыскасы айтканда май келди, али биз жерибизди көрө элек. Биз өзүбүздүн үлүштөлө берсин. Ошо бизге өзүбүздүн үлүшүбүздү кайрадан үлүшүбүздү алышыбызга туура келип атат. Башка жерде которуп беребиз дагы деп дагы жалган айтышты. 3-4 чарбаны алдап кетишти дагы. Бизге кайра ушул жерде мурда дыйкан чарбанын жерлери 5 айылдын жерлерин коп коюшсун кайра. Кимдер берген болсо ошолор жоопко тартылсын. Бул жерде азыр мына төккөндөр бекер эле кылып атат. Кайра алып кетсе деле олор биз бербейбиз барыбирчи. Бул жер 5 айыл түшкөн болсо бул жерде эч ким жашай албайт эле да. Лучше айыл өкмөттөгүлөр муктаждарга беребиз, группадагыларга беребиз деди. Мына айыл өкмөт боюнча мына 200 группада барбы? Айыл өкмөт боюнча. Биздин эми налог төлөп келеаткан 5 айылдын да. Канча ар бир жаңа 1 соттен бир налог төлөп келеатат. Анан трансформация деп туруп эле анан кийин бөлүп эртең менен келип беришеткен бекитип, анан кечке мал беришеткен эми биз вообще көргөн жокпуз да ким берип атканын делечи. Жоопкерчиликке тартылсын, акчаларын ким алган болсо кайта алып берилсин. Биздин дыйкан чарбанын жерлери кайра месталарында кайра калыш керек да. Ушуну суранабыз. Ушуну карап бербесе болбойт. Бул жерде болбосо чоң тополоң болуп кетиши мүмкүн да. Ушундай. Жок. Кайрылуу арыз жазылыптыр, бул жерде. Хорошо. Урматтуу Бакытбек Өмүрбекович. Бул прокурор бар. Прокурорго? Базар коргон прокурору. Базар коргон прокурор. Хорошо. Да кимдерге кайрылды? Биз эми бер жакта турат, акимге кайрылганбыз, айыл өкмөткө кайрылганбыз. Карыз кол чогулуптур да, бул жерде. Айылдык депутаттар, өкмөт башчылар, кимдер бул жерге аралашкан болсо, бардыгы жооп берсин. Ошону требовать этебиз, анан кайра үлүш жерлерибиз кайра по местам калыш керек ушу. Анан кимдер трансформация кылган аны дагы ачык элге жарыялаш керек да. 5 айыл болсо 5 айылда азыр ар бир жаңа 1 соттен берилген 5 айылдын адамдарын чогултуп, толук маалыматты берип, анан 2 чөсү менен эле барып иштеп туруп кое бербестен, мына элге маалыматты толук жеткизип, ушуну требовать этебиз.
видео запистер бар да. Кандай болот? Өткөн жылы март айында мына ошол мына турган үйдүн алдына биздин бүт дыйкан чарбалар топтолду. Bir 150'de adam болду. Байрамбек Алкадыр, Кеңеш айыл өкмөтүнүн башчысы. Ушу үлүшөөрдү жылдырып беремин ордуна. Ким эгер 100 калган участка керек болсо, ошолорду караштырып туруп комиссия чечип берер деген. Бүгүнкү күндө биздин арыздарды дагы топтогон документтерди караган жок. Өзү башка жака Акман айыл өкмөтүндө айыл башчы болуп кетип калды. Кийинки иште мындай кийинки Айыл өкмөт өткөзүп берип атты да. Өткөр бергенде жок, биз жыйнаган документтерди карап деле койгон жок. Себеп буякта маселелердин баардыгы чечилип калган экен да. Участкалар таркатып бүтүшкөн экен. Элден жашыруун болгон бул. Биздин түшүнүгүбүз боюнча ушундай болуп атат. Бул факт болуп атат. Бул жерден участка алгандар акча берип айыл өкмөттөн кайта айыл өкмөткө акчаны кайтарып алгыла туугандар. Биз бул жерден бир кадам жылбайбыз. Бул жерден өтө чыр катуу болуп атат. Ким акча берип айыл өкмөттөн жер алсаңар кайта кайтарып алгыла акчаңарды. Бул жерде участка берилбейт. Бул жер үлүш бойдон калат. Туугандар, бул жерден ким участок алган болсо, кайра барып өкмөттөн акчаңарды алып алгыла. 5 айылдын элдер чогулуп келген болсо, бул жерде эч нерсеңер калбайт, ачыгы. Үлүш жер да бул жер. Деген кайсыл жер? Жандоо деген мисалы мына чочкокананын баш жагы деле жандоого кире берет. Наркы бет мына күн чыгыш жагына карап мындай ылдыш болуп анан ошо ылдый жагы деле жандоо болуп эсептеле берет. Ал жакта мусор төгүп турган жанакы жер бар. Ошол жерде 2,5 гектар сатылган. 2,5 гектар жер сатылган ошондой жактачы. Ошо дагы мондой 1000 түтүнгө берилген үй бүлөлөрдүн бер жагы бер жагында ошо мына уйдун туурасында турган жерде неме бар. Мындай берки бетинде анча-мынча ошондой топурактуу жерлер бар. Ошол жерде ылдыйдын ар жагына таштактан үй бүлөлөргө берилген чектер бар. Бер жагында дагы азыр 5-6 Аны ким саткан? Качан саткан? Анын кыйла болду сатканлыгындачы. Кайсыл айыл өкмөт ушунда? Кеңеш айыл өкмөтү. Кайсыл Майрамбы же ким? Рахманбы? Кайсылдары сатылган? Майрамбек болуш керек, себеп 2024-төн биздин азыркы жаңы неме келип атат да. Жаңы келген эле айыл өкмөт келип атат да. Себеп анын бул жакта азыр таныш билбейт эле ал жердичи. Ушул убакта билбейт ал жерди. Андан мурунку неме болгон да. Хорошо. Андар арыз мына кол чогулду. Бул жакта мына кайрылуу да бар. Бул жакта аз дагы кайрылуу жазабыз деп атышат. Канча барактан турат бул жерде? 3 барактан. Мына ушул өкмөткө берилет.